Assalamu alaikum, урматтуу көкбөрүчүлөр, көкбөрү күйөрмандары. Азыр биз Талас облусунун Манас районунда райондор аралык чемпионат болууда. Талас облусунун көкбөрү федерациясынын президенти Эрлан мырза ушул федерациянын ишмердүүлүгүнөн, ушул иштин алып баруусунан күздөн бери ушул Талас облусунун ичиндеги ачык чемпионаттар уланып келүүдө. Assalamu alaikum, урматтуу көкбөрү күйөрмандары, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Бизде Талас областында октябрь айынан бери биринчиден айыл өкмөттөр арасында оюндар болуп өтүп келди. Алардын жыйынтыгы менен ушу 4 райондун курама командалары түзүлүп, бизде 2014 жылдан бери өтүп келаткан райондор аралык облустук чемпионаттын бүгүн 3-чү айлампасына келип жеттик. Кудай буйруса. Ушул оюндардын жыйынтыгы менен Талас областынын намысын коргой турган көкбөрү командалары түзүлөт. Алардын ичинде албетте облустуктун курама командасы болгон ынтымак командасынын курамы түзүлөт. Оюндардын максаты дагы ошол ынтымакка аттарды, балдарды тандоо максатында өткөзүлөт. Кудай буйруса, оюндар аябай жогорку деңгээлде өтүп атат. Бүгүн 3-чү айлампага келип жеттик. Дагы деле чемпиондор аныктала элек. Биринен бири мыкты болуп атат. Азыр башка жылдардан айырмасы быйыл 3 район бирдей упай менен азыр биринчини алып келатышат. 16 упайдан Манас, Айтматов жана Талас район курама командалары чоңдор арасында. Эми 4-чү оюндун жыйынтыгы менен курамды аныктайбыз деп ишенем. Ынтымак командасынын. Мынакей достор, биз билгени күздөн бери мынакей январдын аягы болуп калды. 4-чү күн сайын ушул Талас облусунун оюндар болуп келатат. Туурабы? Айыл өкмөт, район, устав бар, ынтымак бар. Улак болбой калган күн болбойт, туурабы? Күн болбойт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр өткөндө Айтматов районунда, Бакай районунда өткөн 2-чи айлампада 20 градус минуста дагы улак токтогон жок, борон чапкында. Күйөрмандар кетпей машиналарда отуруп алып көрүштү оюнду аягына чейин. Бүйүр кызыткан оюн болду ал жакта да. Бүгүн да ошондой оюндарды күтөбүз.